Бакмурат Сапаралиев 13 жашта. Өспүрүм калемгер үзүлбөгөн үмүт аттуу эмгегин жараткан. Бакмурат тагдырдын сыноосун таланты, билими менен жеңип, ата-энесинин сыймыгы. Бакаята райондагы Акчал Улуу Дүйшөн атындагы Ак-дөбө орто мектебинде окуйт. Андан тышкары үйдөн өз алдынча социалдык тармактар аркылуу, ошондой эле энциклопедиялык китептерди окуп, өз билимин тереңдетүүгө аракети күч. Бул китептин себеби ата-энелер эч качан үмүт үзбөсүн. Жана ошондой эле алар мүмкүнчүлүк чектелген балдар эч качан артка чегинбегиле. 3 декабрь эл аралык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү. Буга байланыштуу Талаш шаардык кеңешинин депутаты, жеке ишкер Нияз Сатыбеков ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 100 балага атайын белектерин тапшырып, майрамдык маанай тартуулады. 2006 жылдан бери биз элди ушинтип жылына байрамдатып келатабыз. Ушу балдарыбыздын аман болсун, бар болсун, ден соолукка бай болсун. Талаш шаары боюнча общий ата-энелер менен 200 болду. Коомго мындай балдарыбызга ушундай ден соолукка тартыш үчүн керек. Какой-то убакыт болсо да келип мындай эс алып кеткенге мезетсин. Бул баланын кийинки жашоосуна жакшы, ден соолугуна пайда, коом үчүн пайда да. Талаш шаары боюнча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 1,5 миң жаран каттоодо турат. Алардын ичинен 292 бала 18 жашка чейинкилер түзөт. Тилекке каршы майыптуулугу бар балдардын саны көбөйүүдө. Аларга карата жыл сайын 1 айлык жарыяланып, түрдүү камкордуктар көрсөтүлүп, коомго тартуу аракети көрүлүп келет. Бул камкордукка ата-энелер ыраазы. Бул бизге эмоционально дагы, психологически дагы чоң поддержка болуп атат балдарыбыз үчүн. Ата-эне үчүн дагы. Конечно, мындай жерге келгенден кийин балдар дагы коомго аралашкысы келип, коомду башка жактан кабыл алат да. Себеп дегенде мындай балдар баягы өзүн коом бизди аралаштык, коом бизди кабыл албайт деп түшүнөт да. Мындай жерге келгенде мен ден соолугума карабастан менде дагы возможность бар экен башка балдар менен сүйлөшкөнгө, мамиле түзгөнгө деген ой болот да. Ошол уюштуруу абдан биздин балдар үчүн абдан маанилүү, анткени бул биздин сүйүктүү балдарыбыз коомчулукта көп аралаша бербейт. Ошондуктан ушундай чоң нерсени уюштуруп, балдарды алып келип, көңүлүн ачып, ар бир балага көңүл буруп берген уюштуруучуларга эң биринчи ушул Нияз байкеге чоң рахмат. Кечелер балдар үчүн көбүрөөк болуп турса, анткени булар коомго аралашат эле да. Көп учурда булар бизде үйдө коомго аралаша албай калып кетет. Ошондуктан булар ушундай нерсени абдан жакшы көрөт. Жыл сайын 3 декабрда ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын муктаждыктары тууралуу коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаралар уюштурулуп, камкордуктар уланат. Чолпон Сабитова, Калмурат Меманбеков, Зина Ахматова, Талаш шаары.